болсо биз билип жүргөн актриса, ырчы Гүлнур Асанова өзүнүн кесибин алмаштырат. Кайсыл кесипке алмаштырат болду экен? Аны чогуу көрөлү. Эң алгачкы баштаганда эле сиздин өзүңүздүн кесибиңиз болгон актрисалык, анан ырчылык кесибиңизден баштасак. 6 жашымда ошол өзүмдүн апам деген чармачылды аябай баалаган адам катары мага көмөк көрсөткөн, кастингтерге катыштырып, анан ошол кастингден өтүп калып эле ошол фильмде түшүп баштагам. Аткарган образдарыңыздан мисалы өзүңүз эргүү аласызбы же тетирисинче мындай өзүңүзгө жакпагандай, ушул жери кичине окшошпой калыптыр деген кемчиликтерди байкайсызбы? Албетте, мен ар бир жумушума кемчиликтерди байкайм. Сөйдөн ушуну идеалдуу аткардым, жумушту идеалдуу ырдадым деп айтсам, анда мен өзүмдүн багы көтөргөн, аябай өзүмдү жакшы көргөн адам болуп калам да. Ошондуктан ар бир жумушумда мен дайым аракет кылам каталарды издегенге. Албетте багы көрө көрсө болот дегендей, багы акыркы учурларда каталар азыраак болот дегендей. Албетте, бирок бай эргүү менен балалык сезим, баягы сезим деп коет эмеспи? Ошол эргүү менен деп өзүмө кызыгып көргөн бир фильм бар. Кырал ботом 6 жашымда ушундай кичинекей болгон экем. Өзүмө кайра кээде таң калып коем. Алгач мен журналистика жакка кызыкчумун. Ичинен бирөөсү болгум келчү, диктор. Сулуу болуп эле чыгып эле, коюп жаңылыкты айтып эле. Диктор болуп сүйлөп туруп кетип калган жаш көрчүм да. Албетте, ар ким жаш балдар эле момпосу жакшы көрөт эмеспи? Анан бир кошунабыз бар болчу, ошо кошунабыз күндө сумкасына, чөнтөгүнө момпосуларды толтура алып эле, куртой болуп эле мактанарчу эле да, магазин иштетишчү. Анан ушул магазинде шашпагын деп эле, сүйлөшүнөн деле мындай магазин иштетем деп элечи. Анан бирок баягы шартка байланыштуу же өзүң башка кесиптин ээси болгондуктан магазинде мындай дүкөн иштеткенге мындай мүмкүнчүлүк болгон жок да. Шаардын ичиндеги бир дүкөндөргө барып, балалык кыялыңызды орундатып дегенде иштеп көрбөйлүбү? Жарайт. Алдыда сизди чоң жоопкерчилик күтүп турат. Сиз даярсызбы? Эми болгон күчүбүздү жумшайбыз, даяр элебиз. Саламат. Сиз өтчө элесиз? Ооба. Иштеп калдыңызбы? О, 1 айдан бери иштеп атпаймынбы? Иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы, рахмат. Сүрөткө чыксам болобу? Болот. Тартпайсызбы? Килограммдык акундар барбы? Бар, көрсөтөйүнбү? Жираз. Мына 10 килограммдык акун, мына. Высится. Я вам покажу, где вход, где вход. Вы здесь работаете, главное? Муздагы экен, ысыбайт экен дейм. Анан музыкалар угуп турдун, кыргызча кошулуп урдап. Бакам, эгерде сизге өзүң кесибиңен баштап, ушул жерде иште ай сайын 10 000 доллар төлөп беребиз, эмне дейт элеңиз? 10 000 долларбы? Ай сайын 10 000 доллар болсо иштейт болчу. Демек, ырчылык кесибиңизди таштамаксыз, э? Бирок кесибимди таштай албайм го, ал сүйүктүү кесип да. Биринчи тапкан акчаңызды эмнеге жумшадыңыз эле? Негизи эле мен биринчи тапкан акчам окуп жүргөндө эле 7-класста сүрөт тартчумун да. Сүрөт тартып, ошонун акчасын топтоп мен бүтүп атканда, мен бүтүрүү кечесинде өзүмө керек нерселерди алып алгам. Андан кийин эле ошол Бишкекке келип ошол экинчи иштеген акчам болду. Ошондо өзүмө сентябрга кийинчи кийимде окуу куралдарын бүт баарын экиден ашыкчасын менен алганга жетишкен. Демек, жаш кезиңизде эле чыгармачылык менен акча тапканды үйрөнгөн турбайсызбы? Абдан жакшы. Чоң рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүз да соңуна келип жетти. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.